ЭЖ каналында чычырганак тууралуу сөз кылабыз. Анын пайдалуу касиеттери, кайсы ооруларга даба жана кимдерге пайдаланууга болбойт? Бул суроолорго видеонун жүрүшүндө жооп таба аласыз. Ага чейин бизге катталып, видеого лайк басып коюңуз. Чычырганак жүрөк кан тамыр ооруларын дарылоодо кеңири колдонулат. Адистердин айтымында аны ар дайым жеп жүрсөңүз, инфаркт жана инсульт ооруларынын алдын алууну шарттайт. Анткени чычырганактагы С витамини жүрөк булчуңдарын бекемдөөдө кызмат кылат. Эгерде күнүнө 50-100 граммдан чычырганак жесеңиз, организмиңиздин С витаминине болгон 1 суткалык муктаждыгын канааттандырган болосуз. Чычырганактын пайдасы жана аны колдонуу ыкмалары. Муун ооруларында жана ревматизмде чычырганактын жалбырагынын маңызын же чайын пайдалануу зарыл. Маңыз мындай жасалат. 1 чоң кашык майдаланган кургак жалбыракты 1 стакан сууга 10 мүнөт кайнатуу зарыл. Жарым стакандан күнүнө 2 жолудан ичилет. Иммундук системаны бекемдөөдө таасирдүү каражат. Аялдардын жана эркектердин тукумсуздугун дарылоодо да бул жемиш оң натыйжа берет. Курамында темир көп болгондуктан аз кандуулукта жана алсыроодо жардамга келет. Чычырганактын жалбырагынан демделген чай оозулду дарылоодо натыйжалуу каражат болуп эсептелинет. Ашказан рагын дарылоодо күнүнө 3 жолу 1 чоң кашыктан чычырганак жеп туруу жакшы жыйынтык берет. Чычырганак майы да абдан пайдалуу. Ал ашказан жарасын, гастритти айыктырууда кеңири колдонулат. Бул оорулардан жабыр тарткан адамдар тамактанууга 15-20 мүнөт калганда 1 чай кашыктан кабыл алып туруулары зарыл. 1 айдын ичине күнүнө 3-4 жолудан бузбай ичкенде жакшы жагына өзгөрүү болгонун байкоого болот. Теринин сырткы жарасын же күйүктү айыктырууда жаранын үстүнө чычырганак майын сыйпап, бинт менен таңып, аны күн сайын жаңылап байлап туруу зарыл. Ашказан жарасында 1 чай кашыктан күнүнө 2-3 жолу ичүү зарыл. Бүйлөлөрдүн сезгени оорусунда парадонтоздо кебезди чычырганак майына чылап, ооруган жерге 10-15 мүнөт коюу керек. 1-2 жуманын ичинде бул процедураны күнүнө 1-2 жолудан кайталоо керек. Баланын иммунитетин көтөрүү үчүн 1 айлыгынан баштап берүүгө болот. Алгач оозуна 1 тамчыдан тамчылатып баштап, бара-бара көбөйтүп отуруу керек. Чычырганактын майы косметологияда да кеңири колдонулат. Мисалы, аны кургак териге колдонушат. Бет терисине арналган кремге бир нече тамчы чычырганак майын аралаштырып, бул аралашманы бетке сыйпоо теринин ашыкча кургактыгынан арылтат. Сына берген тырмакты катырууда да бул май жардамга келет. Ал үчүн майды тырмакка сүртүп, ошол эле учурда ичип туруу зарыл. Косметологдор чачты жуудан 2 саат мурун баштын терисине чычырганактын майын сүртүүнү сунушташат. Муну менен чач бекем болуп, мындан сырткары жалтырап, кундуздай көрктүү болуп көрүнөт. Ал эми чач түшүүдө чычырганактын мөмөсүн көбүрөөк жеш керек же бутагынын маңызына чачты жуу керек. Жуугандан кийин чачка майын сүртүү сунуш кылынат. Мындан тышкары, курамындагы Е витамининин эсебинен аялдардын сулуулугуна, жаш көрүнүүсүнө таасир тийгизет. Сепкилди, тактарды кетирип, бетти агартат. Күнгө күйгөн терини кайра тез калыбына келтирет. Чычырганак майын үй шартында жасап алсаңыз болот. Чычырганактын ширесин сыгып, ачык жерге коюп коесуз. 1 суткадан кийин ширенин эң үстүнкү катмарында май пайда болот. Аны чогултуп аласыз. 1 килограмм чычырганактан болжол менен 80 грамм май алынат. Чычырганактын ширесин сыгып аласыз. Кабыгы менен сөөгүнүн калдыгын майдалап, үстүнө 60 градуска чейин ысытылган өсүмдүк майын куясыз. 1 сутка тыныктырып, андан соң суюк бөлүгүн, майын тундуруп аласыз. Маанилүү эскертүү. Ашказан алдындагы без, боор, өт, панкреатит оорулары менен ооругандар, аллергияга жакын адамдар, ашказанда кычкылдуулук жогору болгон адамдар чычырганакты колдонууга болбойт. Ошондой эле чычырганакты дары каражаты катары колдонуу алдында дарыгер менен кеңешүү туура болот.